Ассаламу алейкум достор, биздин спорт каналдын жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көрүп, жакса сөзсүз лайк басып, комментарий пикирлерди калтырып коелу. Канча жылдан бери UFC уюмуна барат эле, мына барайын деп калды. Аз калды деп күтүп жүргөн мушкерибиз Бусурманкул Абдибайыт уулу океан артындагы анык аракеттерин жасай баштагандай. Америка Кошмо Штаттарында иштөөгө виза алганы менен эң мыкты уюмга кириши кыйын болуп жатканы табышмак эмес. Бирок Дана Уайтты жана анын оозун карап отура бербестен башка уюмда мушташып, өзүн көрсөтө берсе болмок деген пикирлер да бар эле. Мына эми Бусурманкул ошол пикирдегилердин оюн аткарганы турат. Тактап айтсак, 18-октябрь күнү бразилиялык Эрик Висконди аттуу мушкер менен буга чейин мыктыбек өнөрүн көрсөтүп келген LFA уюмунда мушташканы жатат. Бул беттеш биздин алай үчүн чыныгы трамплин болушу керек. Эгер кооз нокаут менен же техникалык нокаут менен утуп өзүн көрсөтө турган болсо, мындай жырткыч бизге керек турбайбы деп UFC уюму өзүнө заматта тартып алышы мүмкүн. Ооба, азырынча мүмкүн, бирок биз ишенип турабыз. Анткени Бусурманкулдун колунда каршылашты сулата чапчу күчү бар. Акыркы жолу ал казактардын Найза уюмунда бразилиялык мушкер Элвис Мартинс менен чыгып, нокаут менен жеңгени эсиңиздерде болсо керек. Бирок андан бери 1 жылдан ашып кетти. Азыркы формасы кандай деген суроолор бар. Жалпысынан биздин мушкер спорттук жолунда 20 беттеш өткөрүп, 15 жеңишке жетип, 4 жолу жеңилип, 1 беттеши тең чыгуу менен аяктаган. ММА рекорду көптөгөн уюмдар кызыга тургандай эле. Анын үстүнө мушташ стили да күйөрмандарды өзүнө тарта тургандай. Анын каршылашы Эрик Висконди 28 жашта, Бусурманкулдан 3 жашка кичүү. Жалпы 16 беттеш өткөрүп, 13 жеңишке жетип, 3 жолу утулган. LFA уюмундагы дебюттук беттешин ушул жылдын март айында өткөрүп, мууту ыкмасына кабылып жеңилип калган. Ал эми ага чейин 6 беттешин жеңип, ийгиликтүү сериясы менен келе жаткан эле. Демек, бул мушкер акыркы утулушун жапкысы келип чыгары анык. Карьерасындагы 6 беттешин мууту ыкмасы менен жеңген партердеги чебер. Андан сырткары нокаут менен жеңишке жеткен учурлары да бар. Бирок Бусурманкул грэпплингде канчалык мыкты экенин жакшы билебиз. Кенжебек Чекиров агай менен Fighter KG клубунда көп жыл машыгып, грэпплингдин чеберине айланган. Андыктан атаандаштын ыкмалары коркунуч туудурбайт деп эсептесек болчудай. Бул беттеш өйдө туруу абалында өтүшү мүмкүн жана алай үчүн бул эң ыңгайлуу болмок. Спортчубузга жөн эле катардагы жеңиш эмес, көркөм, кооз жеңиш керек болуп турган чагы. Балбаныбызга ийгилик каалап, комментарий калтырып, сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар.